Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан республиканын аймагында Рылда аталышындагы рейдтик иш-чара башталып, 14-15 февраль күндөрү жол эрежелерин одоно бузган 6802 айдоочулар аныкталды. Алардын ичинен мас абалында унаа башкарган 186 айдоочу, тийиштүү документтери жок унаа башкарган 259 айдоочу, ылдамдыкты ашырып айдаган 1072 айдоочу, каршы тилкеге чыгуу менен унаа башкарган 98 айдоочу, автоөнбаштык жасаган 7 айдоочу, терезелерин мыйзамсыз караңгылаткан 36 айдоочу. Жол эрежелерин одоно бузгандыгы үчүн 1055 авто унаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына киргизилген. Бишкек шаары жана Чүй областынын аймагында рейд иш-чараны башташты. Анын алкагында катуу ылдамдыкта айдаган, карама-каршы тилкелерге чыккан, автоөнбаштык кылган жана мас абалында унаа башкарган айдоочуларга тийиштүү чараларды көрүп